Кыргыз тил илиминин түптөөчүсү, жазма адабиятынын негиз салуучусу, акын, драматург, агартуучу, коомдук ишмер, реформатор жана биринчи кыргыз профессору Касым Тыныстановго быйыл туп-туура 120 жыл толуп отурат. Совет доору жаңы гана орнуп, сабаттуу инсандар жетишсиз кезде өлкөгө Касым Тыныстановдой адамдар абдан керек болгон. Негизинен Касым Тыныстановдун ишмердик жолу институтта окуп жүргөн кезде эле башталган. Ал 1920-1924 жылдары Өрис, Ак Жол гезиттеринде, Жас Кайрат, Сана журналдарында кызматкер болгон. 1925 жылы жаш 24кө келгенде Кыргыз автономиялык облусунун академиялык борборунун кыргыз бөлүмүнүн катчылыгына дайындалат. Ал кызматта 1926 жылга чейин иштеп, ошол эле убакта Эркинтоо гезитинин жооптуу редакторунун милдетин да аткарган. 1927 жылы Кыргыз автономиялык республикасынын эл агартуу комиссары болуп тайындалып, 3 жыл эмгектенген. Ушул эле убакта Жаңы маданият журналынын редактору, 1930-37 жылдарда Кыргыз маданият курулуш институтунда илимий кызматкер, 3 ай анын жетекчиси кызматын аркалаган. Кыргыз педагогикалык институтунда мугалим болуп иштеп, студенттерге сабак берип жүрүп, 1932 жылы доценттик, 1936 жылы профессордук наамын алат. Ошентип мындай улуг даражага жетишкен эң биринчи кыргызга айланды. 1920 жылдардын экинчи жарымын өлкө аймагында жаңы мектептер массалык түрдө ачылып баштаган кез болгон. Бирок бул жаатта чечиле элек көйгөйлүү маселелер толтура эле. Кадрлардын жетишсиздиги, динге басым жасаган эски мектептер жана эне тилиндеги окуу китептердин жоктугу алардын бир бөлүгү гана эле. Тыныстанов дал ушул маанилүү маселелер чечүүнү негизги жарандык катуулдук милдети катары эсептеп, бул жаатта күн-түн дебей иш алып барат. Анын жыйынтыгында мурда саналуу болгон мугалимдердин саны 1933 жылы 3000ден ашат. Революцияга чейин өлкө аймагында 99 мектеп болсо, 1930 жылы саны 990го жетет. Ошондой эле азыркы кыргыз орфографиясынын негизги принциптерин иштеп чыгып, тилибиздин туңгуч окуу китептерин, алгачкы грамматикасын жана тил илими боюнча кыргыз терминологияны түзөт. Кыргыз тилин араб алфавитинде, андан соң латынчага жана акыркы болуп орус тамгаларына ылайыкташтырууга алгачкылардан болуп үндөп, бул жаатта эбегейсиз иштерди жасайт. 1924 жылы окуу китебин түзүп, андан соң чоңдор үчүн алифбени, эне тилибиз, социалдык экономикалык сөздүк, кыргыз тилинин морфологиясы жана кыргыз тилинин синтаксиси сыяктуу тилибиздин негизги түзгөн эмгектери жараткан.